Assalamu alaikum Kırgız elim. Men şu serge kayrilganym şu gelinçeğim Noğus'una 12 yıl boldu. Men şu gelinçeğim Noğus menen da bir tuğanlar men kaçalbaganlar. İki kızım da var, ошол turmuşka da çıkpayбыз деп энесин карап отурушат. Болбосо бойго жетип калышты. Бизде айла жок квартирада турабыз. Бирөөлөр менен да кача албай калдык. Бирөөлөрдүкүнө бара албайбыз же чакыра албайбыз киши. Бир гана ушу Турциядан гана жакшы болот деди ушул операциядан. Эгер ошол жакшы болуп калса, биз деле эл катары үй бүлө болуп жете эле эшикке чыгып, кыздарды турмушка берип, бир туугандар менен качканга аракет кылат элек. Эй жараткан Алла. Алладан да суранам, силерден да суранам, эл журт жардам берип койгула. Силердин ушу 10 тыйыныңар да, 1 сомуңар да бизге аябай пайда болот да азыр. Сата турамга эчтикем жок. Мен квартирада турам мен. Эчтикебиз калган жок. Ушул эки оор менен 12 жылдан бери алышып келатабыз. Кыйналган 12 жыл болду, кыйналгандан энди жакшы болуп кетейин деп атам. Суранам, кечирип койгулачы мусам элим. 5 сом болсо 3 сом да силердин акчаң менин жардамыңар керек. Кудай Алла разы болсун силердин жардам бергениңе. Кыйналып кеттим. Энди жакшы баскым келет, тугум келет. Кыздарды эчитип эшикке чыккым келет. Анан айла жок үчүн жатам титиреп. Yo токтобойт, колун кечирип койгуч. Башка эчтеке айта албай атам. Болгон нерселердин баарын зат бүт жок кылдык ушу. Азыр өзүбүз квартирада айлам кеткенден ушу силерге кайрылып атам ушу. 2 жылдан бери кайрылам, так тыйын чогулбайт. Ушу чогулса биз да бир операцияга барып келсек жакшы болот эле. Урматтуу катталуучулар, урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Азыр мен ушул үй бүлөгө келип, ушунчалык жүрөгүм ооруп турат. Бул аксакал мына өзүнүн сүйгөн жары ооруп 12 жылдан бери ушул оору менен алышып кеткен. Жашоодо туугандар анча-мынча нерсе эркек адам ыйлабайт туугандар. Чын кыйынчылыкка бардыгына чыдайт. Бирок аялынын, балдардын апасы ооруп жатканын көрүп, бул агамдын ыйлаганын көрүп менин жүрөгүм эзилди туугандар. Келиңиздерчи туугандар. Ушул бүйдөнү максималына бөлүшүп, жок дегенде 10 сом акча салсаңыздар дагы туугандар, ушул үй бүлө үчүн өтө чоң акча. Алланын ыраазычылыгы үчүн кимде ким муктаж адамдарды издеп жаткан болсо, кимде ким зекет берет элем, мына жакында орозо фитир берет элем дегендер болсо, ушул үй бүлөгө жардам бериңиздерчи сураныч.